Бүгүн 30 январда транспорт байланыш архитектура жана курулуш боюнча Жогорку кеңештин комитетинде жол кыймылы боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору талкууланды. Анда мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү унааны каттоо мөөнөтүнүн 5 күндөн 10 күнгө чейин узартууну сунуштоодо. Долбоордун демилгечилери 5 күн аздык кылып калаарын, айрыкча майрам күндөрдү эске алуу керектигин билдиришти. Ошондой эле буга улай өз маалында унааны каттатпагандардын айып пулун 10-15 миң сомго көбөйтүүнү сунушташууда. Бирок алардын мындай демилгеси карапайым калктын колдоосун талабы. Жараксыз көөлүктөрдү чыгарып алып, аны жаңыртууну каалагандардан 120 сомдон шыпырып жаткан мамкаттоо дагы эмнени баштаганытыр. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин баш коргоо чарасын карап, аны 28 февралга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Бул тууралуу саясатчынын жубайы Жамиля Исаева кабарлады. Анын айтымында сот иш боюнча тергөө уланып жатканын айткан. Исаевди былтыр 30 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган. Буга депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген негизде интернетте тараган видео себеп болгон. Башкы прокуратура Канатбек Исаевге кылмыш кодексинин 27 беренеси кылмышка даярдануу, 233 беренеси калайман башаламандык жана 295 берене бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу боюнча иш козгогон. Айтайын дегени министрлик менен ведомстволук ишканаларга, министрлер менен ведомствонун жетекчилеринин өзүн билем, өтүгүмдү төргө илемдигин токтотуу үчүн стат катчы деген жогорку кызмат орну киргизилген эле. Мына ушул стат катчыга өтө чоң жоопкерчилик жүктөлүү, атап айтканда кадр жана финансылык иштерди алып барууга укук берилген. Ушундай жоопкерчиликтүү укукту булар кандай деңгээлде иш жүзүнө ашырууда? Кай бирлери финансылык мыйзам бузууларга барганы аз келгенсип, кадр саясатында да өң тааныш. Жоро жолдошко өтүү алып иштеп атышкандарды дагы аз эмес. Ушул жокко чыгарылган документ боюнча премьер-министр Сапар Исаков билет болду экен же бул документке өзү кол койду. Учурда стат катчылар өзү иштеген министрлик менен ведомствонун ичиндеги коллективге өздөрүн көргөзүп, социалдык жашыруун сурамжылоо аркылуу баалабыз деп чуркап жүрүшкөн чагы. Эгер карап көрсөк, 5 жылда жумушка алган кызматкерлер менен кошо команда деп түзүп алган кызматкерлер кантибанан тескери добуш беришсин. Булар ананда ажыдаар болбойт деп ким кепилдик бере алат? Себеби 5 жыл отурган аз келгенсип, дагы 5 жыл отурсак деп жан үрөп жаткан кездери. Ушинтип жеңил жол менен шайланып келген стат катчылар мамлекетке чын дилден иштеп берет деген ары жагы келе соолук, бери жаган коолук. Бул жерде мамлекеттик кадр кызматынын кетирген кемчилдиктери да бар. Мурунку 5 жыл гана иштесин деген токтомду кантип жокко чыгарышты. Стат катчыларды мындай жашыруун сурамжылоо аркылуу эмес, эгер жакшы иштесе кызматын жогорулатуу боюнча премьер-министрге кайрылуу жолдоп, жаман иштегендерин ишинен бошотуш керек эле. Мамлекеттик кадр кызматы эми минтип стат катчыга дагы 5 жыл иштеп ажыдаар бол дегенге ылайык жол ачып берип отурушат. Бүгүн таңкы саат 4:40 Бишкек жылуулук борборунда номер 3 блок ишке кирди. Улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын маалымат кызматынан кабарлашкандай, жаңы блок 150 мегабайт энергияны иштеп чыгат жана плюс 88 градуска чейин жылуулук берет. Учурда системден чыккан суунун жылуулугу 66-67 градусту түзөт. 29 январда сууну толтуруу иши башталып, учурда температура 10 градуска көтөрүлдү. Тийиштүү температура үчүн суу системде дагы 3-4 саат айланып туруусу шарт. Буга чейин жаңы блокту ишке киргизүү суунун жетишсиздигинен улам мүмкүн болбой турган. Керек болсо тартыштык эски блоктордо да байкалган. Үйлөрдөгү жылуулук кечки убакытка чейин турукташат деп билдиришти мекемеден. Ал эми эски от казандарды оңдоо иштери дале улантылып жатканы белгилүү болду. Ал ортодо канча адам кыйналып үйлөрүндө үшүү олтурушат. Арасында улгайган, оорукчан, жалгызбой энелер бар. Эскерте кетсек, 26 январда кечки саат 6 чамасында Бишкектеги жылуулук электр борборунун модернизацияланбаган бөлүгүндө от казандарда маселе жаралып, суунун температурасы 84 градустан 62 градуска чейин төмөндөгөн. Буга байланыштуу шаардагы үйлөргө берилген жылуулук
азайган. 2 күн аралыгында Бишкекте электр энергиясын пайдалануу 8-10% жогорулаган. Электр жабдыктарына күч келгендиктен Бишкектеги кичи райондордо жайгашкан айрым көп кабаттуу үйлөр жылуулуксуз жана жарыксыз калган. Бишкек жылуулук борборунда 120 947 үй жылуулук менен камсыздалат. Ал эми бүгүн башкы прокуратура жылуулук борборундагы авария боюнча кылмыш ишин козгоду. Ошондой эле жылуулук системасындагы авария болгондугу үчүн төлөмдөр кайрадан эсептелип чыгат. Бишкек шаарындагы Ош базарынын бир бөлүгү болгон Сейтек базарында 5 сары соода борборунун маңдайында өрт чыгып, бир нече дүкөн күйүп кетти. Такталбаган маалыматка караганда өрт жалмаган аянт 3,5 чарчы метрге жеткен. Эртең менен саат 10го жуук башталган өрт болжолду 1,5 сааттан ашыгыраак убакытка созулду. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги өрт эмнеден чыкканын тактап жатканын аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. BBC окуя болгон жерге барганда күркөлөрү күйүп кеткен айрым соодагерлер да жолукту. Алардын айткандарына караганда өрт чыккан жерге газ баллону да болушу мүмкүндүгүн айтышкан. Бирок өзгөчө Кырдаалдар министрлиги бул маалыматты четке какты. Окуянын күбөсү болгон башка соодагерлер билдиргендей, ушул эле соода борборунда мындан 3-4 жыл мурун да өрт чыгып, ал тарап кетелегинде өчүрүлгөн. Базарда иштегендердин айрымдары өрт өчүрүү кызматы суусу жок, кеч келгенин айтып нааразы болгону менен өзгөчө Кырдаалдар министрлиги бул маалыматты четке кагып, аралык жакын болгондуктан өрт өчүрүү кызматы билдирүүдөн көп өтпөй жетип барганын, тилсиз жоону токтотуу ишинин башында министр өзү турганын да кошумчалады. Алдын ала маалыматтар боюнча өрт жылыткычтан келип чыккан жана синтетикалык буюмдарга жабышып, тез эле алуу болуп кеткен. Өрттөнгөн жайдан кийим-кечектердин кайсы бир бөлүгүн чыгарып кеткени менен баарын алып чыгууга толук үлгүрө алышкан жок. Айрым соодагерлер келтирилген чыгымды базар жетекчилиги төлөп берет деген үмүттө турат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жылытуу үчүн колдонгон электр жабдуулары от жагуучу мештердин талапка жооп бербегендигинен же эрежелерди сактабагандыктан өрт кырсыктары көбөйө турганын эскертет. Ошондой эле аталган кызмат өрт кырсыктарынын 70%-дайы жеке менчик сектордон чыгаарын айтып, жарандарды этият болууга үндөдү. Ички иштер министрлигинин ичинчи риттеп көрүнгөндү кемирген кезектеги келемиштер капканга илинди. Бул ирет кызматкерлердин эмгек өргүүсүнө берилүүчү жөлөк пулдарды өөнөп алган шефтер кармалуу олтурат. Атап айтканда, Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы Шумкар полкунун балыкчыдагы бөлүмүндө кызматкерлердин 2016 жылга карата эмгек өргүүсү үчүн берилген каражатты жетекчилер өзүлөрүнүн эсебине которуп алышкан. Маалыматта айтылгандай, жалпы каражаттын суммасы 479.800 сомду түзөт. Аталган фактын аныктоо ишин Ички иштер министрлигинин ыкчам иликтөө кызматы башкы прокуратура менен биргеликте жүргүзгөн. Тергөөнүн жыйынтыгында Атайын полктун ротасынын камсыздоо кызматкерлери мыйзамсыз ишке баргандыгы үчүн жумуштан айдалды. Ал эми аталган полк жетекчиси милициянын майору тартиптик жаза берилди. Эске салсак, буга чейин да аталган полктун башка аймактардагы бөлүм жетекчилери дагы дал ушундай эле иш менен тузакка илинишкен. Алса кечээ жакында Ош шаарындагы бөлүмдүн жетекчилери 2016-2017 жылга карата кол алдындагы кызматкерлердин эмгек өргүүсүнө бөлүнгөн 1,827,000 сомду сол чөнтөктүнө солошкону ачыкталган. Ал эми өткөн жылдын соңунда болсо ушул эле полктук каржы кызматынын жана кадрлар бөлүмүнүн кызматкерлери 850.200 сомду мыйзамсыз өөнөп алгандыгы аныкталган. Не дейбиз? Кышы жайы дебей элдин коопсуздугун сактайм деп жаш кызматкерлер көчөдө турса, жылуу кабинетте олтуруп алып бирөөнүн акысын келемишче кемирген эмнеси? Бирөөнүн ырыскысы бирөөгө жукпайт дейт. Андыктан ач көздүктүн да чеги болушу керек го. Деги бу Ички иштер министрлиги келемиштерден качан тазаланып бүтөт? Же таза иштесин деп ар бир жетекчинин туш тарабына камера орнотуп мышыкча аңдып отуруш керекпи? Мына президент болом деген Өмүрбек Бабанов бийликтин колуна алыш үчүн бар байлыгын чачтыгы. Рас Республика партиясы каржысын калыңдатып берип, жергиликтүү кеңештерге чейин өз адамдарын шайлатты. Болгону бийликтин жогорку бутагы гана калган. Башында таскагы катуу чыккан Өмүрбек Бабанов башка атаандаштары өзүнөн озуп баратканын түшүнгөндөн кийин көпчүлүктөн добуш алыш үчүн тышкы күчтөргө таянып иш кыла баштаганы жалганбы? Коңшу казак олигархтарынан финансылык жардам сурап шайлоого жумшады. Албетте олигархтардын өз кызыкчылыгы бар. Ал кыргыз жеринен ген байлыктары. Муну жакшы билген Өмүрбек Бабанов премьер-министр болуп турганда эле бир топ объектиге көз кырын салып койгон. Президент болуп калсам баары өз колумда болуп калат деген арам ой менен иш пландарды жакшы түзгөн экен.
Өмүрбек Бабанов оң колундай көргөн депутат Фархат Именовду кайта-кайта казактарга жиберип, акча алдырып турган. Эгер шайлоодо утулуп баратсак, уюшкан кылмыштуу топтордун балдары менен төңкөрүш жасап, башаламандык уюштурууга деген план менен иштешкен окшойт. Баары жакшы келатып эле Карабасы Исаев жетектеген топтун жасай турган иштери билинип чет-четинен камалды. Өмүрбек Токтогул иштен башка лидер жок деген Канат Исаев баш аягын таппай темир тордун артында олтурат. Муну көргөн Именов шериги Кайсар Абылкасымов менен кошо качып жоголгон. Кептин ачыгы төңкөрүш кылам дегендер камалып, массалык башаламандык уюштурууга каражат таап келгендер четте калганы кызык. Алар эмне сүттөн акпы? Исаев баштаган топту каржылаганга жардам берген Именовду камалыш керек эле. Каалаган күнү казактардан акча алып төңкөрүш кыла бергендей, Кыргызстан театр эмес. Ошондо гана мамлекеттүүлүктү оюнчу көргөндөр эсине келет. Фархат Именов качанга чейин чет өлкөдө из жашырып жүрмөк эле. Өңгөгө да, өзгө да сабак болгондой өз жазаларын алышы зарыл. Болбосо демократиянын паранжысына жамынып алып оромпой тепкендер көбөйдү.